Бул үй сыртынан жөнөкөй көрүнгөнү менен кыргыз мамлекетин түптөгөн белгилүү инсандар жашаган. Алар Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Константин Юдайхин. Мындан сырткары Кыргызстандын алгачкы мектептеринин бири, өлкөнүн алгачкы дарыканасы да ушул жерде жайгашкан. Бул имарат, биздин алдыбызда турган имарат өтө таң каларлык. Ошол 21-кылымда 100 жылдык имараттар ушундай эски калыбында сакталып калган. Албетте анча-мынча өзгөрүүлөр бар, бирок баары бир көрсөк, мындай имараттар Бишкекте саналуу калды да. Бул менчик имараттар да, турак жай. Булардын ээси аларга рахмат, мындай патриоттук сезим менен өздөрү ушундай сунуш кылып атат да. Эме реестрге кирсин деп. Разаков атындагы көчөдөгү үйлөр тарыхый жактан гана эмес, архитектуралык жактан да өзгөчө курулуш маданияты менен абдан баалуу. Үйдөгү терезелер, буюмдар ошол күндөн бери сакталып келет. Көрүп атасыңар, сыртынан эле мына имараттын эмеси көркү, могу терезенин жасалгалары жыгачтан жасалган ставни деп коет. Мындай ставни уже канча 60-70 жыл болду колдонулбайт. Бирок 100 жыл мурун ушундай бул ставни керек болчу. Ставни ачылат, жабылат. Кылым карыткан үйдүн азыркы ээлеринин айтымында жашоо үчүн бардык шарттары болгон, бирок азыр каралбай калды. Ошондой эле азыр тарыхый жайды көп кабаттуу имараттар курчап турат. Жергиликтүү тургундар тарыхый турак жай бузулуп, ордуна соода борборлор же оюн зоок жайлары пайда болот деп кооптонушууда. Исключительно приходят люди с экономической только вот выкупить. Экономикалык кызыкчылык менен гана келишет. Болгону сатып алып, бузуп, ордуна эмне курулаарын ойлонушпайт. Бирок тарыхый эстелик катары баалай тургандар жок. Тилекке каршы тарыхка кызыккан адамдар азыркыга чейин жок. Тургундар болсо бул жайды эстеликтердин тизмесине киргизүүнү колдошот. Жергиликтүү тургундар тарыхый үй эстелик катары сакталып калса деген үмүт тилеги чоң. Себеби мамлекетти түптөөчүлөр жашаган жайды азыркы жаштар билүүсү керек. Ошондой эле музей катары ачылса белгилүү инсандарга таазим кылуу деп түшүнсө болот. Иния Тергешева, Айсана Бакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.